Чыгыш электр ачык акционердик коому биринчи карда электр зымдары үзүлбөш үчүн азыртадан бак кыюу иштерин аткарышууда. Көпчүлүк тургундар электр зымдарына жакын олтургузулган бактары үчүн электр энергиясы үзгүлтүккө учурап калган учурлар болгондугун айтышат. Бул боюнча ушу 35 киловольт высоковольтный аба чуалгылар боюнча 10 километр пландалган. Бактарды кыюу боюнча бүгүнкү күндө 101,1% аткарылды. 10 киловольт боюнча аба чуалгылардын астына бактарды бутоо кыюу тегиздөө боюнча пландалган жумушту 105,9% аткардык, же болбосо 261 чакырымды кыйдык десек болот. Андан тышкары 04 аба чуалгысы бул 145% аткардык пландалган ишти. Бул 420,4 чакырымды кыйып бутап тегиздөө иштерин аткардык. Кыштын алгачкы күндөрүндө суу кар жааганда бактардын шактары кулап, электр зымын үзүп түшөт. Түп районда да бак кыюу иши жүрүүдө. Жумуш аткарууда бардык шаймандар бар. Бак кыюу 10 киловольт линиясы боюнча 22 километрге чакырым жер бак кыйылып тазаланды. Жогорку чыңалуудагы линияда. Ылдыйкы чыңалуудагы линияларды боюнча айыл ичиндеги 73 чакырым жер азыр бак буталып тазаланып келет ушу. Көбүнчөсүн ушу аба чуалгылардын алдына тигилген да. Бул ушу акыркы убактарда шамалдын дагы ылдамдыгы күчөп баратат жылдан жылга. Ушунун айынан көптөгөн үзгүлтүккө учураган учурлар болот электр энергиясы. Андан тышкары бул адам өмүрүнө дагы коркунуч алып келет. Ушу кичинекей балдар ойноп жүргөндө ушу бак ошо электр чубалгысына тийип калган убактар болот. Мындай случайлар дагы кезде кездешип калат. Ошон үчүн бул эң биринчи бакты тигүүдө дагы ушу аба чубалгылардан алысыраак тигиш керек биринчисин. Экинчисин ушу аба чубалгысына тие турган болуп бараткан уже тегиздеп кыркууга алып барыш керек да. Жергиликтүү тургундар дагы өздөрүнө тиешелүү аймактардагы бактарын кыркып турууну суранышат. Электр энергиясында авариялык абал болбош үчүн мындай иштерди аткаруу зарыл болуп турат. Салтанат Сарыкеева, Айбек Турдаконов, Ысык Көл жаңылыктарына.